Бул жолку көрсөтүүбүздө Бишкектин Ала тоо конушунун Улуктоо 147 дарегинде жашаган колдоого муктаж бирөөлөрдүн бири жана алардын аянычтуу тагдыры, ал акыбалы, табышмактуу окуялар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Көп жылдан бери катуу оорудан жабыркап, төшөктө жаткан уурулук күйөөсүн жана балдарын багып, каражанын кар чуруп, азын-оолак маян алып, жалгыз иштеп, күн өткөрүп келе жаткан эненин арманы Калиева Чынаранын өз оозунан сөз уксак. Мен биринчи жолу угуп алып, аябай мындай шок болдум да. Аябай шок болдум. Эмнеге депчи? Мен андайды мен күткөн эмесмин. Эмне дегенде апамдын пенсиясына алып жүрүшүптүр. Пенсиясын алып жүрүптүр апамдычы. Мен ушул убакка чейин апам канча пенсия мен билчү эмесмин. Бул акыркы жылдары биз менен кошулуп жашап калды да, ага чейин Караколдо жашачы кайненем. Артан кайната каза болуп калганда анан аргасынан баласынын колуна биздин колубузга небелерине келип, ушу жашап жакшынакай жашап, оокатыбыз кылып жүргөнбүз. Эми оору деген ооруп экен, ушундай ооруга чалдыгып калдык. Эч ким башына түшпөсүн. Анан Айгүл деген келин алып жүрүптүр. Кийин билсек, поштого да барып калсак, бул сиз кимиңиз болот десе, жолдошум пенсия алат да. Анан сураса, это моя мама деп айтса, а бул ким деп мени сураса, это моя жена деп ал жакшы сүйлөй албайт да, жансып сүйлөйт. Анан апабыз дагы айтып калды, мен келиним болот деп. То унутуп калат, то эстеп калат. Ушундай жүргөндөн анан мен деле энемин, мен деле ушундай кагыйм деп балдарыма айтып, баарыбыз кошулуп, анан кийин үйлүү бөлүм таштап, анан апам менен больницага көрсөтөйүн деген максатта жүрдүк. Баштальондор айтышты, боюнда бар, ал кезде азыр төрөгөн, ал кезде боюнда болчу. Боюнда келин деп, биз барсак ошол бизди экөөбүздү айырмалай албай жүрүп, анан мен айтып көрсөткөндө анан кийин ишеништи. Буга чейин боюнда бар келин алып кетип жүрчү, ушу апаңар менен деп. Биз келини болот экен десе, деп ишенип жүрсөк, бул келин эмес да, бул кандай алдоо жол менен кайнемди колдонуштур да. Жакшы эле колдонуштур. Акчасын алып, карашкан жок. Баары эле мына каза болгондо биз жактан эле апабызды акыркы сапарга узаттык. Ушул акыл эсинен унутуп, мурункусун кайра эстеп калып, эстей албай, ушинтип ооруп жүрчү да. Доктурга да алып барсам, мага чейин эле ушул Айгүл аттуу келин ушу биздин көчөдө жашайт. Ошо алып барып регистрация кылып, ал компьютерге түшүп калыптыр. Ал эмне себептен чыкты? Мен ушундай апамды алып келдим эле, докторго карап берип коелачы десем, компьютерде түшүп калып түшүгөнүн мага далилдеп көрсөттү. Анын кызыгы үй болуп атат да, бул жердечи. Үй болуп атат. Үйүн алып калыш керек болуп атат. Бул жерде баласы бар. Баласы биринчи группада майып. 10 жыл болуп калды уже. Октябрь айында 10 жыл болот. Баласы ушинтип инсульт болуп жүрөт. Анда дарылап жүрөм, колуман келишинче. Жумушта отурсам, мага телефон чалып калышты, ушинтип апабыз жок деп. Андан кийин издейбиз, издөөгө бердик. Ушул кошуна Айгүл билет экен, мен эмне үчүн билбейм. Улам жоголуп кеткен сайын, ортодон бир жолу жоголот. Аны таап келебиз. Кантип издеп таптыңар ошондо? Милиция аркылуу. Ынтымактуу Алатоо деген группабыз бар. Ошого улам апам жоголгон сайын чыксак эле, апам тил жакта жүрөт, ошоктон келип алып кеткиле. Ушунун баарын эле Айгүл айтат. Ал Айгүл, мен ал келинди жакшы түшүнө албай башында. Анан арга жок, айткан жерине барсам, апам ошол жакта жүрөт. Экинчисинде жоголгондо Гроз деген жерден алып келгенбиз, апабыз ошол жакта жүрөт дегенде. Дагы үчүнчү жоголгондо Канттан барып алып келгенбиз. Кант шаарынан бери алып келгенбиз. Жанында жүргөндө жакшы эле болуп калат. То бир абысын болуп калам. Абысынга кир жууган жакшы деп тамак жасайбыз. Мен картошкаңды ачып берейин дейт. Апам болгондо эле бизге жакшы болчу. Балдарым каралчы. Апам тамагын берип койчу. Ойнотчу алар менен. Болбой эле апабыз детский садикте иштечи. Бала бакчада иштечи. Апабыз ошол методдор менен балдарын тарбиялап,
ушу мен жокто ушу балдардын небелерин жыттап жанына алып жүрчү. Кудай ажал экен ушинтип апабыз айрылып отурабыз. Бир күнү эле кошунам айтып калды: Чынара, силер жакта, ошо силердин райоңарда ушул апаңардын үйү бирдеке болуп атат деп айтты. Анан мен документально иштегенден кийин документально текшерейин деп госрегистрга чалдым. Чалып, ушундай Улуктоо 145те ким жашап атат, ээси ким болду экен деп сурагам. Сурасам, кайнемдин фамилиясы Картаңбаева Токтобүбү. Сурасам, аяктан Ырысбекова Айгүл Ырысбековна деп чыкты. Анан кийин бул эмне себептен андай болуп калды? Бул деген апамдын үйү да деп телефон аркылуу госрегистрмен сүйлөшүп атам да. Анан айтып калды: ушуну билиш үчүн бул жака келип өзүңөр чечип алга деп туруп трубканы коюп салды телефондо. Мен өзүм жумушумду аткарып бүтүп, эртеси күнү жумуштан чыгып, госрегистрга бардым. Барсам, ушундай кече мен чалдым эле. Бул кандайча болуп калган десек, справка чыгарып берди мага. Бирок ага чейин чыгарган эмес, мага паспорттун негизинде чыгарып берет экен. Менде түндүк болчу. Анан кийин мен оригинал документибиз жок экен, ошон үчүн мен сизге справканы бербейм деп жооп алып, анан аргасынан үйгө келип, кайнем апамды, жолдошумду, балдардын неберем баардыгын салып алып, госрегистрге алып барып, мына мен документтерим, мага справка бериңиз деп айтсам, мынча киши бар, эмне ора кылып келдиңиз деп, ал жактан да мени урушту. Сиз сураган нерсени алып келдим, мага справка бериңиз деп карасам, Ырысбекова Айгүл Ырысбековна 2023-жылы август айында өзүнө дарственный кылып жазып алыптыр. Бул кандайча деп мен жолдошума мен дароо эле айткан жокмун, потому что бул оорукан киши ал кандай кабыл алат деп ойлоп, аны аяп. Анан кийин сөздү чубап айтып, ушундай экен десем, ал сразу катуу кабыл алды да. Ким ал деп. Биздин кошуна экен дедим, Айгүл. Эмне дегенде күйөөсү милицияда иштейт. Органда иштейт да, милиция болуп иштейт. Ленинский райондо Абдувалиев Манас деген. Сотко кайрылдык. Күйөөм айтып, күйөөм баласы да. Анан сотко кайрылдык. Биринчи сот бизде деген 6 айдан кийин болду. Ошол кошуна болуп бет маңдайында бир көчөдө жашап атып, билгиспей ооруган, картайган кемпирди алдап, ал кемпир болсо өзү изначально 3 жыл бою деменция болуп ооруп атканын билип туруп алдап, үйүн жер участогу менен алдап договор дарение кылып алып алыптыр. Аны болсо биринчи мага кайрылганда аны эмне болгонун, кандай болгонун билген эмес. Анткени Табалдиев Абас менен Калиева Чынара 2024-жылы октябрда мага кайрылганда, ошол маалда Калиева Чынара деле билген эмес, что ошол үй алдамчылык жол менен кошуналар алып койгон менен. Алар айткан: пожалуйста, помогите мне, говорит. Мен болсо апамдын үйүнүн документтерин жоготуп алдым, таба албай жатам депчи. 145 номер, улица Улуктоо, ошо Картамбаева Токтобүбүнүн атында экен. Ошол архивный справка менен далилделген. Ошону ответин алганбыз архивден. Госрегистрден выписканы алсак болсо, аякта башка ээси болуп чыкты. Ырысбекова Айгүл Ырысбековна деп. Анан ошондуктан сотко бериш тууралуу болуп калды. Ошол маалда ошондо мен Калиева Чынара менен Табалдиев Абас менен таанышканда Картамбаева Токтобүбү тирүү болчу. Ал убакта она из дома убегала, вела себя странно,
если из дома убежит, не могла найти домой адрес. И ошол проблема болуп, аны ар кайсы сөздөрдү сүйлөй берчи. Анан кийин мен таң калып сурадым Чынарадан, бул эмне болуп атат, почему она такая деп. Анан Чынара абасы объяснили мне, что Картамбаева Токтобүбү, она уже давно, в течение 3 лет страдает деменцией, и им тяжело вот это все на себе, вот это все воспитывать, ухаживать за ней. Даже не узнавала своего родного сына. Өзүнүн келинин аябай жакшы таанычы да. Анткени келини болсо дайыма, Калиева Чынара келини дайыма сууга түшүрүп, киринтирип, тамагын убагында берип турчу. Анан күнүгө мен көрүп турчумун, келип тиги кагаздарды чогултканда көрчүмүн да. И сонун вкусный тамак тур деп мактап аябай жечи. Мынандай бикеси мени жакшы көрөм, мынандай мени жакшы көрөм деп тамактарды сонундап жасап берип, анан жашынакай кылып, тишин протездеп, жашынакай красавица болуп койчу да. Аябай ушул жерден таң калып аткан, мынандай аябай ачарчылык жашаган адамдардын уже как бы нечего с них брать дегенде, ушинтип алдап үйүн тартып алган, бул Кудайга жакпаган иш да негизи. Чынаранын жана балдарынын айтымына караганда, кайненеси Раматылык Токтобү апа кезегинде тарбиячы болуп иштегендиктен балдарга жакын болуп, неберелерин эркелетип, чогуу чаран эле ынтымакта жашоо кечирип келишкен экен. Чоң эми өзү жакшы адам болчу. Баарыбызды жакшы көргөн. Мындай айтканда азырчы да болчу. Балдар да жакшы көрчү. Ana şöyle bir gün aldı. Ötüp gitti aldı var. Tuğanından batasını almış mı? Alan oyunda evinde jakşı niyetim olsa, o niyetine jetken nastoy çöyücü gittim. Enengde asırakan, onun da jetelegen, jetküçü точкага жеткирген настоy çöyücü gittim. Денсаулық берсін Құдайым. Шуны тілек қылам. Балам. Ел өз жұрты осы аман болсын, ошоны көріп, біздің бала деп елдектеп қалалық. Ben aptal onlara. Ben onde. Sen de ay. Doğanın ne? İyi, balam. Doğanın mutlu olsun. Evet canım. Gel. Asasında. Жакшы киши болгула, калп айтпагыла, эч кимди урбагыла деп бизге ночушпайчы. Кыргызда көзү тирүү адамга кепин даярдаган жакшы жөрөлгө эмес деп айтылат. А бирок төө чачты тик тургуза турган табышмактуу окуя мына ушул үй бүлөдө болгон экен. Окуяны көз жашын төгүп айтып берген Чынаранын айтымына караганда, бардыгынан дагы таң калганы, кайненесинин тирүү кезинде эле анын кепинин даярдап, кимдир бирөөлөр кийим текчесине катып коюшканы таң калыштуу окуя болгон. Үйдүн документи жок, үйдүн документтери жок, паспортум жок деп эле улам айтып бергенден шифонерин ачтым, өзүнө тиешелүү шкафын ачтым, шифонерин. Чоң түйүнчөк экен. Жогон документ ушунун ичинде окшойт деп ача калсам эле, ушунун баардыгын көрүп алып, шок состояниеда калып калдым да. Ушул заманда киши өлө электе эле ушундай алып коюу бар беле деген суроо пайда болуп атат мендечи. Бирок эмнеге мага айтпай дебей, мага кайненем, значит, айтып кетсе өлүгүн тилеген деп ойлосо болот. Ал апабыз өлбөгөн адам болчу. Тирүү кезде эле ушундай да. Тирүү кезде эле ушуларды алып коюптур. Тирүү кезде эле. Мынакей көшөгөсү, мынакей бул бянан байланат окшойт бянан. Мына полотенцалары, бетарчылары атырынан бери, мына тазы кумгандан бери, кепинден бери көрүп алып,
айылга чейин деле азыркыга чейин деле азыр мындай шок абалда турам десем болот да. Неден процесске барган сайын ушуларды алып барам. Как мындай доказательство, вещественное доказательство болсун, элдер көрсүн, элдер билсин, чыныгы анык экенин деп ушуларды даже мен көрсөм багасы мен түшүмдө деген сыяктуу да айтсам деле болот да. Ошол маалда Картамбаева Токтобүбү түп түрүү эле болчу. Анан ошол кепинди таап алып, Чынара анан була в шоке. Түрүү эле адамга кепин да, этот аякта бул кепинди разворачивать этип көргөндө, аякта 40 метров белой ткани, потом 40 кусков цветной ткани, с голубыми цветами, 40 жыртыш это цветочками розовыми. И, эми кыргыздар өлгөндө ошо кепинди даярдайт экен да, анан берде Картамбаева Токтобүбү өлбөй эле жүрсө, аны заранее эле кепинди даярдап, жана Токтоназарова Назикат, анан Ырысбекова Айгүл заранее ошонун баардыгын берип, анан ошону Чынара таап алыптыр да. Ал кепинди алар даярдадык деп Картамбаева Токтобүбү өлгөн да 14 декабрда 2024 года. Чынаранын үйүнө келип алып айтып атат. Биз болсо кепинин алып келип койгонбуз деп. То есть, получается, они заранее знали, что ждали каким-то образом, чтобы она побыстрее умерла, что ли. Заранее кепинин өлөлөк кишиге кепинин даярдап коюптур да. Анан ошого шок болуп, Чынара ошон үчүн мага кайрылган да, ошону жардам берип коюңузчу, эмне кылабыз деп. Анан кийин ошо похороны болгондо эртеси күнү да келиптир. Токтоназарова Назикат менен Ырысбекова Айгүл звонить этип да келип да үйдү бошотуп койгула, бул менин үйүм депчи. Бакта да бир кошуна эже бар да, Фатима дегенчи. Апаң ушунда өлгөндө ушуларды даярдап, ошо кепинге урайт болчубуз деп айтып калган да. Болбой эле тайкем молдо кошунам биякта Азамат деген бала. Ошо баса айтып кетсем болот да, ошо бала менден жаш бала. Ушу менин көйгөйүмдү, ушу менин проблемамды түшүнүп, ошо жалгыз бала мага ошо поддержка берди да. Мен үй бүлөмө келип, молдону да чакырып даярдап, эже эмне болуп атасыз деп, менин состояниемди карап, үй бүлөмдүн состояниясына ушу бала жаштыгына салып, карап бизди жардам кылып жүрдү. Апабызды ак сапарга узатып, тайкем келип, тайкем баласы, менин жолдошум, атабыз балам болуп 5 киши барып, ушул кары кемпирди ушул убакытта 5 киши менен көмүп коюшту да. Аябай өкүнүчтүү ушундай заманда. Апабызды каза болгондо моргка алып кетип атпаймынбы? Моргка алып кетип, тайкем айылдан келсек деле кошуналар кирип, мени ушунчалык жаман акыбалга алып келишип, жаман сүйлөшүп, кемсинтишип, киши катары деле көрүшкөн жок. Атак жалгыз келин бул жакта эмне болот, апасы каза болсо жардам берелик деген кошуналык билеттен аткарышкан жок деп айтсам болот да. Ушул Азамат жаштыгына салып, менин көйгөйүмдү түшүнүп, анан жардам берип, эже өзүңүздү караңыз, мен жаңыңызда туруп берем деп айтканда, ал мен бир тууганым болуп калды. Кошуна эмес, ал мен бир тууган иним деп айтсам болот. Сот процесси болуп атат. Күбө катары кирип, кепинде менен кирип барсам эле, чоң кыз бияка киргизбей эле коюңузчу, мен айткандан мурун өзүм да кыйналып кеттим. Мен ишендим. Кереги жок, ачпаңыз деп ачтырбай койду. Бирок процесске алып баргам. Ормошов деген судья Ормошов. Жогоруда сөз болгон окуялар боюнча кабардар болгон күбөлөр дагы бар экен. Ушул үй бүлөнү жакшы билген кошуна колоңдорунун айрымдары жана адвокаты дагы ой бөлүшкөн эле. Мен Кулукиева Мейманкан. Ушул алтоого биринчилерден болуп түшкөнбүз. Эми бул кишилерди деле
жакшы билген себебим баарыбыз бир катар эле түшкөнбүз. Ал кишилердин апасы мурдагы семьясын мурда эмен баарын эле жакшы билет элем. Андан кийинки бул абаз жакшынакай эле жашап жүрүлүп анан ден соолуктун ал акыбалынан ушундай болуп калды. Эми бул ал акыбалы баары ооруган адамдыкы оорубаган адамга чөт дейт. Бул чын арага деле түшкөн эле азап болуп калды чынында. Бирден баласы эмес экини бага албай турганда бул бүт оорукчан мындай жетишпеген турмушта балдарды багып, чалым багып, кемпир болсо өтүп кетип атат ушинтип. Эми эмне демекчи мен бул кишилердин кызыга турганда эле ашып ташып аткан оокатын деле көргөн эмеспиз. Мен бул кишилер мага эч ким деле эмес, просто эле как мындай кошуна, мындай алыстан, жакында болсо алыстан болсо дагы тааныган үчүн эле мен калыстык эле сөзүмдү айткым келет. Бул кишилерден эч нерсени талашууга болбойт да. Наоборот, колдон келсе бул кишилерге жардам бериш керек эле. Бир эмес эки баланы чоңойтуп атат, кызы бар, кызынан да балдары бар. Абасынын кейпи мынандай болуп калды. Бул алдына карап арты карай тургандай, буга дарылык канчалык дарыга акча кетет, канчалык кароо шарты, кароо каражаты кетет. Мунун баарын бир чынарадан башка, аялдан башка эч ким, например, кыла албайт. Как кошуналар катары биз деле биринекин эле бир андай мындай да бир нерсе кичине жардам бергенибиз болбосо, бүт жалаң эле жашоо шарт, кыйынчылык, келинчеге чын арага эле күч келип калып атат бул жердечи. Аны анча мынча элдер түшүнбөй эле туура эмес иштерди кылып атышат. Как кошунасы катары мен ал кишилерди эле жакшы билбеген аялды мындай сырттан анда мындай өлүм жетимдерди эле көрүп калып атам. Бирок кылган иштерин угуп туруп мен жаман эле капа болуп атам. Туура эмес деп эле мен эле эмес, чет жакадан элдерден сураса деле, тегерек четинен сураса деле айтат. Туура эмес эле иш кылып атат бул кишиге наоборот жардамыбызды беришибиз керек. Бул үйүн тартып алуу деген бул ойго, бир акылга сыйбаган ишти кылып атат да. Бул кошуналык. Өзүнүн баласына батпаган кемпир анан ушул бул деген бул кишинин баскан турганы да, сүйлөгөн сөзү да жетишсиз болуп атат. Анан ушунун оокатын медресе, мечит, детсад дейт. Ошолор жетишпей калгансың. Эмнеге аны алып именно ушунукун тартып алыш керек экен? Эмнеге ошону кылыш керек экен? Бул жерде мечит жетиштүү, Кудайга шүгүр. Эми келип алып, бурчка туруп алып, тиги бул мунжуда бул кишичи баса албайт, тыңыраак сөзү, сүйлөө, речи да жок. Бул биз сырттан эле мындай алыстан эле мындай эле түшүнгөнүбүз болбосо, мунун сүйлөө речи да жок да. Анан кантип ушул кишинин оокатын тартып алып, бир нерсени кылыш бул акылга сыйбагандыгы эле бул адамдын кылган иши деп ойлойм менчи. Туура эмес ишти кылып атышат. Байбичени күзөткөндө бардыңыздарбы? Ооба. Байбичеси өткөндөн кийин Куран окутуп деле барды. Куран окутканда деле бардык. Ал кишини мен сыртынан мындай жакшы билбейт элем да, анан кийин угуп эле жаман таң калып атам бул кишинин. Кебетесинен караганда мындай түзүктүү эле киши, бирок акылга туура келбеген, акылга сыйбаган иштерди кылып атат бул аялчы. Эми Кудайга шүгүр, баласы деле орган иштеген баласы бар экен. Ал деле акыл айтыш керек эле. Апа, биз эмнени кылып атабыз? Каерде кимдин оокатын тартып алган жатабыз депчи. Бир билими жок баласы болсо да бир жөн билимдүү эле баласынын кылганы жанагы болуп атса, туура эмес иш кылып атат деп эле ойлойм менчи. Муну деле акыйкаттыкты чечип деп карай турган деле өйдө жакта кишилер бардыр. Мунун ишин карашып турган деле архитектура деген бар, социальный фонд жактан карай тургандар бар. Муну караш керек. Оң жагына чечиш керек да, деп ойлойм мен. Как кошуна катары.
кыргыз деген качан өлүгүн койбой койчу эле. Кыргыз любой жерде өлүгүн жашырып кеткен. Кыргыз деген качан тирүү кезинде кепин алчу эле. Кыргыз өлгөндөн кийин кепин алган. Бирок ушул ситуацияны көрүп туруп жүрөгүң титирейт да. Бул бир эле ушул кишинин көйгөйү эмес. Бул кыргыз элинин ичиндеги да көйгөй болуп калат го деп ойлойм да. Себеп дегенде булардын деген акыбалын көрүп туруп, анан өзү милицияда иштесе, органда иштесе, мына Манастап айтып атат. Ошо Манас деген жигит үйдү сатып алган экен. Булар болсо илгери 89-жылдан бери жашайт экен. Анан ошол жигит үйүн сатып алып келип, ошо менин милициям коргойт десе, менин милициям мени кордойт болуптур. Себеп дегенде ошо законду билген жигит аялын тыйып койбой, энесин тыйып койбой, муну деген 23-жылы дарственный кылып документин жасатып алып, 14 күнү өлүп атса, 15 күнү сен үйдү бошотуп койгуну, муну мечит кылабыз дептир. Эмне имамдар дагы, диний илимдин кишилери дагы ошо өлгөн ошол жарды адамдардын үйүн сен алып туруп мечит кыл, өзүңө жастырып алып деген закондор бар. Бул закондордо жокко. Почему я вот очень сильно возмущена и очень сильно меня вот это тронуло, да, и очень сильно я вот рассматривая это дело, все время на каждом шагу такие препоны встречаю. Потому что, знаете, говорят, что Абдубалиев Манас якобы бывший или есть сотрудник милиции Ленинского РОВД. Но я не знаю насчет этого. Вероятно или невероятно, я не знаю. Но почему-то все Ленинское РОВД именно за Абдубалиева Манаса. Все заявления, которые писал Табалдиев Аваз, Калеева Чинара в отношении соседей Чингиза и Гульнас, которые вот этот беспредел творят, постоянно пишут какие-то заявления, что там у нее ребенок ходит голый, что ребенок якобы не под присмотром. Вот эти все заявления не являются правдой. Это все опровергнуто. Потом каким-то образом поместили ребенка сразу в этот детский центр. Изъяли ребенка без разрешения родителей, именно в отсутствии родителей. Вообще я в шоке, конечно. Ну вот это бегали, конечно, ребенка вытащили из этого детского центра, во-первых. Во-вторых, они уже до того, вот это Гульнас и Чингис обнаглели. Вот Гульнас, я вообще в шоке. Она залезла через дырку в заборе, у них забор там, в заборе дырка есть. Через дырку в заборе залезла Калеевой Чинаре и говорит: где Есентай, где Есентай? Это вообще ужас. При этом звонит милицию 102, якобы Чинара избивает своего ребенка. Она чуть... в очередной раз Есентай вылез за свои собственные ворота на улицу, во двор, чтобы поиграться. И тут Гульнас прибегает, хватает ребенка за руку и заводит к себе домой, к себе в ворота, внутрь дома. Тут это увидела Чинара, быстро выбегает и хватает этого Есентая за руку. Вообще ужас. И хватает ребенка, говорит: ты куда, говорит, ведешь моего ребенка? А Чинара такая испугалась, конечно, отпустила ребенка. И Чинара заводит ребенка к себе домой и продолжает купать ребенка. И в этот момент забегает Гульнас через дырку в заборе, такая вся кричит, орет, выражается непонятно на каком языке. Забегает, говорит: где Есентай? Где Есентай? И что вы думаете? Дверь открывает и прям говорит, кричит: где Есентай? И тут Чинара выходит, говорит: я Есентая купаю, что вам надо? Выйдите из моего дома. Она: нет, не выйду. И начинает тут скандалить, по самое не могу. И что вы думаете? Чинара еле-еле как выпроводила ее из дома, из ворот своих. И что? По этому факту, конечно, мы заявление написали в РОВД. Конечно,
и в отношении Чингиза, то, что первый раз вот так способствовало, чтобы ребенка незаконно поместили в детский центр. И что вы думаете? Милиция ни один раз не пришла. Сколько я расходила в милицию, они такие сидят, ха-ха-ха, сидят и надсмехаются. Что вы хотите, что вы хотите? Мы ничего не можем сделать. Кичүү баламды, школда окуган баламды дагы ушундай анонимный деп мен жумушта жүргөндө алып кетип калышыптыр. Мага анын эртеси күнү айтышты. Балаңар эмне үчүн алып кетет аны, эмне деп? Мен жумушта жүргөндө баягы эртеси күнү окууга барарда жуунгула, кийимдер таза кармагыла деп атабыз ушинтип катуураак айтып койсо, бул мени урушуп атат деп, аны урушуп атса кошто Гүлназ деген, Чыңгыз деген биздин маңдайда жашаган кошуна бар. Алар эмне болуп атасыңар деп ушу мен жоктугуман пайдаланышты да. Анан кийин алып кетишет. Ошол алып кеткен күнү айтпай, анын эртеси күнү мага айтышат. Балаңар жакта жүрөт деп. Эмнеге ал жакта жүрөт? Мага белге айтып койбойт белеңер. Мен аны бердирбей эле ушу үйдө калат эле. Түнкү саат 10дон өткөндө 11ге жакын алып кетип калыптыр мен баламды. Школда окуган баламды алып кетип калышыптыр. Ушу Гүлназ, Чыңгыз деген ушу Манастын досторубу же кандайча ушу бир эле көчөдө жашайбыз. Ушундай кулуштардан улам өзүм чочуп, мен какта жүрөм деп айтсам, жумушта иштейм, бул балдарды багайын, карайын деп, азыр жолдошум состояниясы ушундай оорлук болуп атат, оорлогондо эч жака жумушка албайт экен. Аргасынан жумушка иштеп, ушу үй бүлөмдү багып жүрөм. Ошондон пайдаланышып, ортодон кичүү баламды ушинтип алып кетип калып, соцзащитанын кызматкерлери келип, ИДН келип, балаңызды алып кеттик деп. Кандайча бул заявление жок, силер кантип алып кетесиңер деген суроодо булар айтышты, аноним депчи. Аноним деген аноним боюнча калат деп бизди биринчи мен барганда мени ушундай жакшы кабыл алышкан жок. Уламды ар түртүшүп, бер түртүшүп, аргасынан адвокат менен барсам, экөөбүз дагы басынтышып, аргасынан Ленин акимиятына барып, бир эжеке экен, Элмира деген эжеке экен, ошол жака кайрылсак, ошол жактан эле звонок кылып, телефон чалып, соцзащитанын кызматкерлерине ушул экөө барат, жакшы карап берип койгула деген буйрук менен, анан кийин карашты. Ошондо караганда дагы бизди аябай ушундай бир көз караштар менен карашты. Ошо комиссия аркылуу, комиссиянын чечими менен кайра баламды кайрып беришти. 10 күн балам жанагындай балдар коргоо борбору бар экен. Ошол жакта 10 күн мен балам жүрдү. Мен биякта калбайм деп ыйлап, даже кетип барсам дагы кетирбей меничи. Апа кошо кетем мен сиз менен бияктан калбайм деп балам ыйлап, анан ошо боюнча комиссия кайрылганбыз, комиссия чечип берди. Мен жанагында солдат болдум. Апам багам. Мына ушундай кыйынчылыкка туш болгон бул үй бүлө азыркы тапта соттун адилеттүү чечимин күтүп, жана да коомчулуктан колдоо күтүп, атаганат кайрымдуу, ыймандуу адамдардан жардам болуп калса гана деп үмүттөнүп турган чактары. Суд берет на леса. Помоги. Акыйкат жагынан чечип берсин деген. Качанга чейин ушундай акыбалга жүрө берем, өзүмдүн да ден соолугум дагы начар болуп атат деп айтсам болот. Ушундай үйдө жашайбыз. Аварийный состояние деп деле барган сайын
сураса ушинтип жооп берчүмүн. Кыш алыстан чатырдан суу агат, суудан кесептеп ушул болуп атат. Же колуман келбейт экен, келгенин актап коем. Актаганда жагын кайра эле ушинтип шыпырылып калат. Бизде жаркылдаган жашынакай үйдө жашагыбыз келет. Балдарым да өздөрүнүн комнаталары болуп, бөлмөлөрү болуп. Жашаган ушундай 2 комната, 2 бөлмөлүү үйдө жашайбыз. Сөз соңунда айтарыбыз, алсыз үй бүлөгө аяр мамиле кылып, мыйзам чегинде чечим менен тиешелүү тараптардан колдоо болсо деген ниеттебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер мынакей коррупцияны жоебуз, баардыгын бүтүрөбүз деп жатсаңыздар, көрсө коррупция аябай гүлдөп өнүгүп кетиптир. Себеби мен бул келиндин айткан сөзү менен күйөөсүнүн кебетесин көрүп туруп, мен ойлодум да, ушу биздин Ленин районунун РОУДысы, Ленин районунун защитасы, Ленин районунун ФАБы мына ушул келинди кемсинтип, басынтып, иштерин жанагындай кылып, адвокат алса, адвокатын сени да жок кылып коебуз дегенден, значит, бул жерде бир чоң кызыкчылык бар деп ойлойм. Ошондуктан сиздерди ушул ишти өзүңүздүн Камчыбек Кыдыршаевич көзөмөлүңүзгө алып туруп, баардык жерин туура түз текшерип, ушул үй бүлөгө, ушу жарды үй бүлөгө, ушу начар үй бүлөгө, ошо аялы жалгыз иштейт экен, ушулардын тарабына чечтирип берет деп ишенем. Себеп дегенде закондуу түрдө өзүнүн баласы турса, ошого оформить этиле турган наследствоны жанындагы закондуу билген манастын аялы өзүнө кандай максат менен, кандай себеп менен дарствение кылып алды. Ал же анын родной баласы болбосо, же кызы болбосо, тууганы болбосо, анан кандайча кылып туруп муну өзүнө дарствение кылып жаздырып алды. Бул жерде бир чоң сыр жатат окшойт. Мүмкүн ушул нерседен кичинеден чоң нерсе жаралат дегендей, сиз ушул нерсенин баарын өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып чечип берсеңиз, закон өз ордуна келет деген ойдомун. Мы обращаемся через средства массовой информации, потому что складывается тупиковая безысходная ситуация, круговая порука. И именно чтобы восстановить права Табалдиева Абаза в возврате своего наследственного дома Картамбаевой Токтобүбү. Вот, уважаемые, помогите, пожалуйста, потому что уже это ужасный беспредел, это просто я в шоке, вот это дело рассматриваю, в шоке, в какой крайней бедности они живут, инвалид первой группы, и тут соседи, 2 соседа всего лишь, 2 соседа, все остальные соседи в пользу них. Пользуюсь этим моментом, пользуюсь тем, что где они работают, там, я не знаю, где они работают, оказывают такое колоссальное давление именно, чтобы вот этот дом отобрать. Вот. Мы я в законном русле и в суд обратилась, и в правоохранительные органы, во все инстанции обратились, но нет никакого положительного результата. Все как-то формально. Вот. Прошу оказать содействие в решении проблем Табалдиева Абаза и Калеевой Чинары по возврату дома, о том, чтобы их детей, Есентая и Амантая, оставили в покое эти соседи, чтобы не надо раз за разом писать всякие заявления, доносы, чтобы каким-то незаконным путем помещать их в разные детские центры. Вот эта просьба уже накипела, наболела, потому что мы все в правовом русле применили. Осталось последний момент обращения к президенту и к Ташиеву. Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, көптөн көп сагынып кетет элем үй бүлөм атынан ушул көйгөйлүү маселебизди өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңиздүү тез убакытта десем деле болот окшойт. Эмне дегенде кыйналып да кеттик. Барсак эле тигил сот анан болбой калды. Улам эле ар бир себептен узартып коюп атышат. Эмне себептен өзүм түшүнбөйм. Ошондон сот болуп, бирок дагы 1 айга созуп койду. Биз ушинтип эле узартып эле жүрө беребизби? Качанга чейин? Мыйзам өлкө болгондон кийин мыйзам түрүндө
чечип беришин суранат элем.